Егемен күнү орун алган маанилүү маалыматтар менен тааныштырууну баштайбыз. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Кыргызстандын эгемендигинин 32 жылдык мааракеси бул жылы президенттин катышуусунда Ордолу Ош шаарында өтүп жатат. Кыргыз элинин таалайына жаралган Насирдин Исанов таланттуу жетекчи жана темирдей эрки бекем инсан катары өлкөбүздүн ар кандай тармактарында мамлекеттик саясатта, курулушта, илимде, экономикада из калтырды. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев жана Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин мамлекет башчы Садыр Жапаровду жана Кыргызстан элин эгемендүүлүк күнү менен куттуктады. Ош шаары эми таза суусуз калбайт, көйгөй чечилди. Эми ушул жана башка маалыматтардан кененирээк кабардар кылып, студияда мен Азамат Баитов кызмат кылам. Кыргызстандын эгемендигинин 32 жылдык мааракеси бул жылы президенттин катышуусунда Ордолу Ош шаарында өтүп жатат. Бул жолу эгемендүүлүк майрамы Кыргызстандын туңгуч өкмөт башчысы Насирдин Исановдун 80 жылдык мааракеси менен чогуу белгиленди. Майрамдык салтанат 16 улуттун өкүлдөрү катышкан Ош достуктун шаары аталышындагы фестиваль менен көркүнө чыкты. Мындан башка көрүүчүлөрдүн кызыгуусун арттырган төкмө акындардын айтышы менен да коштолду. Yoldaş Kırgız Respublikası Prezidenti, Uraldı Güçlerdi Başkı Kolbaşçısı, Ulutluk Güverden Özdük Kuramı, Mayrandık İşçarada ötkörüğü tizildi. Ulutluk Güverden Kolbaşçısı, Güverden Polkovnigi Irgeshov. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 32 жылдыгына арналган масштабтуу иш-чара Ош шаарындагы Алымбек датка этнографиялык комплексинде тууну көтөрүү менен башталды. Өлкө башчы элин Кыргызстандын экинчи борбора тыккан Сулайман тоосу Ак Бура дарыясы менен белгилүү болгон кадимки улуу жибек жолунун боюндагы кереметтүү Ош шаарынан куттуктап, сыймыктанып турганын белгиледи. Ал эми ошол алмустактан бери келаткан кыргыз тарыхынын бир бөлүгү бүгүнкү күндө да өз орду, өз салмагы бар Оштун тарых таржымалы кадимки Кубат бий, Ажы бий, Алымкул аталык, Алымбек датка, Мусулманкул Миңбашы, Нүзүк бий, Курманжан датка, Полотхан жана башка тарыхый инсандардын аттары менен тыгыз байланыштуу. Айкөл Манас атабыз, Барсбек бабабыздан берки ата-бабаларыбыздын ысымдарынын катарын улаган, жогоруда аттар аталган аталарыбыз мына бүгүн биз үчүн, кийинки урпактар үчүн маңдай жарыла мына бүгүн кубануу менен белгилеп жаткан эгемендигибизге түздөн түз таасир этишкени кашкайган чындык. Биз үчүн бул чоң сыймык. Андан соң өлкө башчы Кыргызстандын алгачкы премьер-министри Насирдин Исановдун 80 жылдыгына карата айкелин ачты. Айкел Ош мамлекеттик университетинин башкы имаратынын алдына курулду. Аны менен катар окуу жайда коомдук ишмердин аты ыйгарылган илимий изилдөө институту түптөлдү. Ачылышта президент Садыр Жапаров Исановго көз өткөндөн кийин ыйгарылган Кыргыз эл баатыр мамлекеттик сыйлыгын анын жубайына тапшырды. Кыргыз СССРинин жогорку советинде Насирдин Исанов өкмөт башчылыкка шайланып жатып, сунушталган кызмат аны такыр кубандырбастыгын, тескерисинче тынчсыздандырып жатканын белгилеген. Кыргыз Республикасынын өкмөтүн жетектөөдө пландуу экономикадан базар экономикасына өтүү маселеси боюнча Насирдин Исанов өзүнүн конкреттүү сунуштарын алып чыккан. Анын сунуштары эң туура болгондугун кийинки окуялар далилдеди. Насирдин Исанович өзүнүн бай тажрыйбасын, терең билимин, интуициясын, башкаруучулук талантын ата мекендин кызыкчылыгына жумшаган. Ош
Ош улуттук драма театрынын оң тарабына кыргыз элинин өтмүшүн, тарыхын чагылдырган 17 таш айкел орнотулуп, тарыхтан калган элестер аттуу шаарча түптөлдү. Масштабтуу түрдө майрамдалып жаткан өлкөнүн эгемен күнүндө Ош улуттук драма театрынын сол тарабында өлкөнүн 7 дубанын чагылдырган ата журт аталышындагы шаарча дагы түптөлдү. Элдерге ошо балдарыбызды ээрчитип алып майрамдап келдик. Бүгүн ошол кыдырып наркы беттеги айкелдеринен таанышып чыктык. Эми бул жактагы ошол ар бир облустун өзүнүн баягы мунарасы же болбосо эмнеси менен символ болуп жүрөт, айгүл гүлү менен ошондой коюлуптур. Ошону көрүп суктанып келатабыз. Жасагандарга, уюштургандарга аябай терең ыраазычылык билдиребиз. Аябай сонун болуп атат. Маанайыбыз жакшы, эл көп. Өзгөрүү Кыргызстанда чоң-чоң өзгөрүүлөр болуп атат. Мына кичинекей мини Кыргызстан деп коебу, эмне дейт? Шаарча түзүлүптүр өзүнчө аябай жакты бизге. Шаардыктардын маанайы аябай сонун. Майрамдык маанай биринчиден абдан жакшы. Экинчиден биздин республиканын президенти Садыр Нуркожоевичке чоң рахмат. Мурдагыдай кылып баардыгын ошол Бишкек шаарында өткөрбөстөн мына региондорго алып келип, мына региондордо өткөрүп аткандыгынын өзү бул жалпы элге бирдей мамиле жасап аткандыгы деп айтсак болот. Кудай буйрса мына акыркы 2-3 жылдын ичинде аз-аздан болсо дагы өнүгүү болуп атат. Аны биз көрүп турабыз. Биз эми өмүр бою өндүрүштө иштеп келип азыр пенсиядабыз. Бирок бизге абдан тез көрүнөт экен. Азыр өсүү жок дей албайбыз, болот. Буйрса мындан дагы жакшы өнүгүүлөр боло берсин деген тилектебиз. Элбиз, мусулман элбиз, бир тууган элбиз. Биз ынтымакта жашашыбыз керек. Ынтымакты баары жакшы бириктирип, эки элдин ынтымагын бириктириш мына бул аксакалдар. Туура. Ушул аксакалдарга жаштарга акыл насаат айтып туруш керек. Ынтымакка чакырып туруш керек. Майрамдык салтанат 16 улуттун өкүлдөрү катышкан Ош достуктун шаары аталышындагы фестиваль менен уланды. Анда татар, түрк, карачай, тажик, орус улуттарынын улуттук кийимдери, салт саналары даңазаланды. Ар улуттун ыр-бий күйлөрү тартууланып, салтанат шаңга бөлөндү. Бүгүнкү майрамыңыздар менен бүгүн эгемендүүлүк күнүндө биз этникалык кыргыздардын атынан майрамга чыгып атабыз. Майрамда биз өзүбүздүн улуттук каада салтыбызды даңазалап, ошону укумдан тукумга калтырып, өзүбүздүн урпактарыбызга калтыргыбыз келет, ошону көрсөтүп жатабыз. Биз алып келген буюмдар ошо илгерки кыргыздардын ата бабадан сакталып келген, энелерден сакталып келген улуттук оймо чиймелер, сайма, кеште, таар согуу айтып отурса көп. Ар кандай боонун түрлөрү, чалма, илме, басма, сайманын түрлөрү, ошолорду даңазалап, өзүбүздүн каада салтыбызды даңазалап жатабыз. Өзүбүздүн формабыз менен, өзүбүздүн маданиятыбыз менен, өзүбүздүн тилибиз менен түшүндүрөлү деп, биз бар жогу эле тамак аштарыбыз, кол өнөрчүлүктөрүбүз бардыгы эле кыргыздыкындай эле только ларин, ыңар деген сөз менен гана айырмаланат. А так биз Кыргызстанда жашаган үчүн кыргыз түрктөрү кыргыздай эле болуп калганбыз. Биз аябай сыймыктанабыз Кыргызстанда жашаганыбызга. Андан соң көз карандысыздык майрамы кыргыз казак айтышы менен уланды. Эл аралык айтыш алгачкы агартуучу жазгыч акын Молдонияз Эрназарунун 200 жылдыгына арналды. Ага 4 мамлекеттен 16 төкмө акын катышууда. Айтыштын бүгүн 2-нчи күнү өтүп жатат. Байге фонду 3 миллион сом коюлган. Быйыл ошол элибиздин эгемендүүлүк күнүнө ушундай арнайы эл аралык айтыш болуп атат. Бул жерден жөн эле казак-кыргыз айтышы эмес, бул жерде Монголиядан келген акындар бар, Өзбекстандан келген акындар бар. Ошолор менен мындай ынтымак, достук айтыш сонун уланып атат. Элдин баары биринчи күнү аябай ыраазы болуп, айтышты сүрөп, колдоп, дем берип отурду. Бүгүнкү мына кей финалдык айтыштары уланып атат буйруса. Биринчи ат чуркайт, аттан да мурун тап чуркайт, таптан да мурун бак чуркайт дейт эмеспи? Ошол сыңарына кимдин табы, кимдин аты, кимдин табы чуркайт эмес, кимдин багы чуркайт деп акындын баары күбөлөнүп
кандай болот экен деп баары күтүп аткан маалы эл дагы аябай колдоп сүрөп кол чабып атат айтып. Белгилей кетсек, президент эгемендүүлүк майрамын ар жылы Ардуанда өткөрүү тапшырмасын койгон. Былтыр Чүй облусунун Чуңкурчак жайлоосунда белгиленсе, быйыл 3000 жылдан ашуун тарыхы бар Ош шаарында өтүп жатат. Эске салсак, Жогорку Кеңеш 1990 жылдын октябрында өлкө аталышын Кыргыз Республикасы деп өзгөртүп, 15 декабрда эгемендик декларациясы кабыл алынган. 1991 жылдын 31 августунда өлкөнүн эгемендик күнү жарыяланган. Алмагүл Эркебай кызы, Азам Бузириков, Ош ТВ. Майрам шаар тургундары жана коноктору үчүн ар тараптуу уюшулган. Ошондой эле жарманкелик сынактар менен да коштолду. Анда өлкөнүн 7 дубанын даңазалаган көргөзмө уюштурулуп, айыл чарба өсүмдүктөрү саттыкка коюлду. Ошондой эле улуттук оюндардан тартып, тамак аш көргөзмөсү болду. Мамлекеттин мааракелик майрамына арналган иш-чара жарманкенин жүрүшү менен уланды. Анда Жети облус, Бишкек жана Ош шаарларынын түштүк базары аттуу республикалык көргөзмө сынак жарманкеси көчөнүн эки тарабына жайылды. Мында улуттук оюндардан тартып тамак аш көргөзмөсү өткөрүлдү. Ата мекендик өндүрүштөгү продукциялар сатыкка коюлуп, конокторго жана шаардыктарга сунушталды. Анын катарында жаңыдан гана ачылган кыргыз индустриясынын өндүрүштөрү дагы бар. Кыргыз индустрияга бөлүнгөн каражаттын эсебинен 20дан ашык ишкана түзүлүп калды. Алардын бардыгы мурун импорттап келип турган буюмдарды алмаштырыш керек болчу. Ал импортозавещение деп коет. Мына топчуларды, буну топчуну айтышат, топчу жакшы деле мында буюм эмес да буну чыгара турган деп. Бирок Кыргызстан жылына 8 миллион америкалык долларга топчуну башка өлкөлөрдөн алып келип турчубуз. Азыр өзүбүздөн бардык түрү, бардык түсү менен чыгып атат. Мен ойлойм, бул дагы ошол импорт алмаштыруу. Андан башка мыкты биз Өзбекстандан гана 20 000 тонна жылына алып турчубуз. Азыр жумасына айына 60 тоннага чейин биз Россияга экспортко мыктарды дагы чыгарып жиберип атабыз. Анан сыдырма деп коебуз, молниялар бар. Алардын бардык түрү, бардык түсү менен бизден уже чыга баштады. Азыркы биздин тикмечилер, швейный цехтер бизден ошол топчу менен сыдырмаларды алып кетип атышат. Андан башка биздин күч курал аскерлерге, биздин армияга бардыгына мына бронежилеттерди Кыргыз Зоот деген ишканасы тиге баштады. Биринчи болуп азыр эми чет өлкөгө экспортко бир жакшы көлөмдөгү жакшы экспорттук баа менен биринчи контракттар түзүлүп калды. Жарманкеге Чүй облусу өзгөчө даярдык менен келген. Жылдагыдан айырмаланып Дубандагы өндүрүштүк ишканалардын продукциялары алынып келинди. Ошондой эле облустун кол өнөрчүлөрү, зергерлери жана сүрөтчүлөрдүн эмгектери коюлду. Аны менен бирге жаш өспүрүмдөрдүн жаңы технологиялык роботтору шаардыктарды таң калтырды. Анан кийин фабрика, заводдор, стеклозавод деген бар. Мына бул кол өнөрчүлүктүн эмелери келишти. Ишилип ар кандай эмеден келишти да. Анан биз көргөзмөгө атайын даярданып, эң жакшы өзүлөрүнүн чечкени алып келдик. Эми Ош жерин эли көрсүн, баардыгын куттуктайбыз. Өлкөнүн эң негизги майрамы болгон эгемендик күнүндөгү көргөзмө 6 баскыч менен уюштурулду. Анда улуттук тамак аштардын фестивалдары дагы өттү. Жарманкедеги Жергемдин 7 керемети аталышындагы фото көргөзмөсү көпчүлүктү суктандырды. Эгемендиктин баркын билүүгө чакырган шаардыктар элде ынтымак болсо дешет. Ынтымак, биримдик болсо Кыргызстан өнүгөт деп ойлойм. Бүгүнкү маанайым абдан жакшы. Бул ошол эгемендүүлүктү алгандан бери эч кандай мындай майрамды Ошто өткөрбөгөнбүз. Бул биз үчүн чоң сыймык. Келечек буга мына шу мамлекетибизди шу ак дили менен, шу чын эмгеги менен эл үчүн иштеп бергенге мына биз үндөйт элек да. Бизде Кыргызстанда ушу ынтымакчылык YouTube'дан көрсөң көп нерсе жазылган, бирок мен ойлойм эң биринчи ынтымакчылык, анан кийин тынчылык. Куда калса калганын бардыгы болот. Мен эми аны орустар айтмакчы, со стороны виднее дегенде өзгөрүүдү байкадым. Мындай өнүгүүдү байкадым. Кыргызстан, мына Ош азыр. Мен Ошто туулгам, Ошто сүйүнүп турам да. Ушундай болгонуга мамлекетибиз Ош областында эгемендүүлүктүн 32 жылдыгын өткөрүп, 2 күндөн бери такыр мүмкүн эмес, үлгүрүш мүмкүн эмес иш-чараларга
мына аталарыңарда келип атайын, окаттан келип көрүп атабыз. Мамлекетибиз гүлдөй берсин, өнүгө берсин. Досум айтмакчы, эркиндиктин кадырына жетип, жаштар да ушуну сактап калган аракет кылышыбыз керек. Маданий көргөзмө салттуу музыка менен коштолду. Жарманкенин жеңүүчүлөрү расмий бөлүктө сыйланат. Иш-чарага 10 миңден ашуун шаардын тургундары жана коноктору катышууда. Мааракелик майрамдын урматына фейерверк жана дрон шоу менен жыйынтыкталат. Абдумалик Базарбаев, Асылбек Турдалиев, Ош ТВ. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев мамлекет башчы Садыр Жапаровду жана Кыргызстан элин эгемендүүлүк күнү менен куттуктады. Токаев Кыргызстан масштабтуу саясий реформаларды жана социалдык экономикалык кайра курууларды пландык негизде ишке ашыруу менен мамлекеттүүлүктү бекемдөө, жарандардын бакубаттуулугун камсыздоо жана эл аралык кадыр баркын жогорулатууда зор ийгиликтерге жетишкенин белгиледи. Казакстанда азыркы Кыргызстандын ийгиликтери зор шыктануу менен кабыл алынып, достуктун, ынак коңшулаштыктын жана өз ара колдоонун нугунда көп кырдуу кызматташтыгыбызды мындан ары тереңдетүүгө өзгөчө көңүл бурулууда. Биргелешкен күч аракеттердин аркасында казак-кыргыз стратегиялык өнөктөштүгү жана союздаштыгы жакын элдерибиздин бакубаттуулугу үчүн бекемделерине ишенем деп айтылат куттуктоодо. Казак президенти Жапаровка Кыргызстандын гүлдөбөсүүсү жана өнүгүүсү үчүн жооптуу мамлекеттик ишмердигинде мындан аркы ийгиликтерди каалаган. Россиянын президенти Владимир Путин Садыр Жапаровду жана кыргызстандыктарды өлкөнүн эгемендүүлүк күнү менен куттуктады. Россия лидеринин айтымында мамлекеттер ортосундагы мамилелер стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштык принциптерине негизделет. Ар кандай багыттардагы эки тараптуу кызматташтык, ошондой эле ЕЭП, ЖКК, КМШ, ШКУ жана башка көп тараптуу түзүмдөрдүн алкагында конструктивдүү өз ара кызматташтык ийгиликтүү өнүгүүдө. Көп пландуу орус-кыргыз байланыштарын мындан ары өнүктүрүү биздин достук мамиледеги элдин кызыкчылыктарына толук түрдө жооп берерине, ал Евразия мейкиндигинде коопсуздукту жана туруктуулукту бекемдөөгө алып барарына ишенем деп айтылат Путиндин телеграммасында. Путин Жапаровка чын ден соолук жана ийгилик, жалпы кыргызстандыктарга бакыт жана бакубатчылык каалаган. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков кыргызстандыктарды эгемендүүлүк майрамы менен куттуктады. Ал куттуктоосун Facebook социалдык тармагындагы расмий баракчасында жарыялады. Ошондой эле ал бүгүн 31 августта Ош шаарында өтүп жаткан расмий иш-чараларга катышты. Насирдин Исановдун эстелигинин ачылышы, флагштоктун көтөрүлүшү аземдерине экс-президенттерден Роза Отунбаева менен Сооронбай Жээнбеков чогуу катышты. Экс-президент куттуктоосунда ак мөңгүлүү тоолорубуз, көк шиберлүү жерлерибиз, көз суктанткан көлдөрүбүз өзүбүзгө кайра насип болгон күн деп белгилеген. Президент Садыр Жапаров Ошто шаар калкын таза суу менен камсыз кылган жаңы суу алуучу жайды ишке киргизди. Бул тууралуу анын маалымат кызматы кабарлады. Мамлекет башчыга суу алуучу жайды расмий ишке киргизүүнүн алдында шаар бийлиги жабдууларды сыноодон өткөрүп, резервуарларды дезинфекциялоодон өткөргөнү маалымдалды. Маалыматка ылайык, ар бир резервуардын көлөмү 6000 куб метрди түзөт. Долбоордун баасы 194 миллион сом. Белгилей кетсек, Ош шаарында көп жылдардан бери ичүүчү суу маселеси курч бойдон калып келген. Эгерде мурда сел жана жамгыр учурунда ачык суу сактагычтын Ак Буура дарыясынан пайдаланылган суу булганып, суу берүү токтотулуп келген. Ушул жылдын июль айында мамлекет башчы Ош облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Түштүк Борбордун тургундарын ичүүчү таза суу менен камсыздоо маселесин 1 айдын ичинде чечүүнү тапшырган. Азыр Ош шаарында ичүүчү суу маселеси чечилгени белгиленди. Кыргызстанда TikTok социалдык тармагын жабуу чечиминде эч кандай геосаясий өңүт жок. Бул тууралуу Маданият министрлиги билдирүү жасады. Бул чара балдардын адеп ахлактык тарбиясына терс таасирин тийгизип, психологиялык саламаттыгына зыян келтирүүчү маалыматтардан коргоого гана багытталган. TikTok социалдык тармагында балдардын ден соолугуна жана өнүгүүсүнө зыян келтирүүчү маалыматтарга жеткиликтүүлүгүн чектеген функция жок. Ошондой эле анда тиркемедеги маалыматка кирүү учурунда колдонуучулардын жаш категориясын көзөмөлдөө функцияларын камсыз кылуу каралган эмес.
Жогоруда айтылгандардын негизинде жана Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат, Спорт жана Жаштар саясаты министрлигине жолдонгон көптөгөн кайрылууларды эске алуу менен министрлик Кыргыз Республикасынын аймагында TikTok кызматын токтотуу чечимин кабыл алды деп айтылат маалыматта. Маданият, Маалымат, Спорт жана Жаштар саясаты министрлигинин имаратын капиталдык оңдоодон өткөрүү үчүн конкурс жарыяланды. Билдирүү мамлекеттик сатып алуулар порталына жарыяланган. Жасала турган иштер 28 миллион 927 миң сомго бааланууда. Конкурска катышууну каалаган курулуш компаниялары 15 сентябрга чейин Чүй облустук капиталдык курулуш башкармалыгына кайрылышы шарт. Кыргызстан быйылкы жылдын биринчи жарымында Евразиялык экономикалык биримдикке макарон азыктарын сатуудан 4,4 миллион долларга жакын каражат тапкан. Бул тууралуу статистика боюнча улуттук комитеттен кабарлады. Былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу акчалай алганда ЕЭПке жасалган экспорт 24%га өскөн. Көрсөткүчтүн деңгээли негизинен Россия менен Казакстанга сатуудан көбөйгөн. Кыргызстандын кесмелеринин экспорту 2023 жылдын биринчи жарымында ЕЭП мамлекеттерине төмөнкүдөй көлөмдө сатылган. Россияга 2,4 миллион доллар, Казакстан 1,7 миллион, Беларусь 234,5 миң, Армения 56 миң доллар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздерге жеткирилүүчү маалыматтар азырынча мынаушулар. Ушул жана башка маалыматтардан кененирээк кабардар болуу үчүн Ош ТВ KG расмий сайтыбызга баш багыңыз, же болбосо соц тармактардан дагы жаңылыктардан көрүп кабардар болсоңуздар болот. Саламатта туруңуздар.